Ырчы кызыбыз Самара Каримованын Кремлдеги концерти ийгиликтүү өттү. Куттуктайбыз. Кыргыз ырчыларынын эң алгачкы болуп Кремлде. Дың бузган сыймыктуу ырчы кызыбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Самара Каримованын 23 октябрда Москва шаарында, тагыраагы Кремль сарайында өткөргөн жеке концерти жогорку деңгээлде аншлаг менен ийгиликтүү өттү. Бул тууралуу соц тармактарга жарыяланган фото-видеолор далил болууда. Андагы маалыматтарга ылайык, концерттик зал 6000 орунду жана Каримованын концертине дээрлик бардык орундар толгон. Ырчыны кубаттап, ырларын угуп чыр жазуу үчүн бир гана Москва эмес, Россиянын башка аймактарынан да көрүүчүлөр агылып барышкан. Куттуктайбыз. Ар бир кыргыздын ийгилиги, ар бирибиздин ийгилигибиз. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Асел Кадырбекова аларманга алтындай убакытын коротуп жатат. Ырчы Асел Кадырбекова учурда Инстаграмдагы катталуучулары 1,5 миллиондон ашкан шоу-бизнестин өкүлдөрүнүн катарын толуктайт. Ал өзүнүн профилине карата айтылган сын пикирлерге жооп узатты. Менин профилимде абдан эле көп жарнама жана мактаныш бар деп жазып жатасыздар. Жок, мен жөн гана ыраазычылык кылганды билем. Бул адамдар мага алтындай убакытын коротуп жатат. Инстаграм бизнес үчүн аянтча. Үйдө отуруп алып эч нерсе кылбагандар муну түшүнүшү кыйын. Бекер эч нерсе жок. Баары же достук үчүн, же эки тараптын пайдасы үчүн жасалат. Эч ким акысыз калбайт, деп белгиледи ырчы. Белгилей кетсек, учурда жылдыздуу түгөлөр Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова учурда Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Назира Айтбекова менен Илим Карыпбеков дуэт ырдашты. Актриса алып баруучу, журналист Назира Айтбекова ырчы Илим Карыпбеков менен Бакытка карай аталышындагы чыгарманы дуэт ырдашты. Ырдын сөзү Эрнест Түмөнбаевдики, обону Жазгүл Жумаканованыкы. Алып баруучу өзүнүн куржунун ыры менен да толуктады. Кээде чочуганда ырдап коем. Жазгүл Жумаканова эжемдин керемет обону. Эрнест Түмөнбаевдин керемет сөзүнө жазылган Бакытка карай аталышындагы чыгарма Илим Карыпбеков экөөбүздүн аткарубузда, деп Айтбекова клип тууралуу жазды. Айтбекова ырчы менен КТРдин экс-директору Илим Карыпбеков эки башка экенин тактады. Болгону аттары жана фамилиялары окшош экенин белгиледи. Андан тышкары өзү да кээде алмаштырып жүргөнүн социалдык баракчасынан билдирип өттү. Ушул Илимге чалам деп далай КТРдин экс-директору. Илим мырзага чалып, КТРдин алдында турам, болбойсуңбу, алып кетпейсиңби деп кыйкырган күндөр көп болду. Аягында Илим байке тажап кетип, "Ай Айтбекова, мени желмогуз Илим деп каттап койчу", деди эле, деп тамаша сөзүндө социалдык баракчасына жазды Айтбекова. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи.